Ошон үчүн эркектерге айтарым, жаш түшүнүшүңүз керек да, жашоон түшүнүшүңүз керек. Мындай нерсе да. Эми мындай, кечиресиз, мындай эркекче айтып коеюн дейин да, мындай. Эркектин бир намысы болот. Бул программасында бар этагеле, баягы жок эмес, буну вырабатывать этиш керек деген жок. Ал турат. Просто обществода ар түрдүү нерсе болгон үчүн, аялдар иштеп кеткен үчүн, мындай кылган үчүн, анан биз атаандаша баштаган кереги жок атаандаш. Эркек айкөл, табиятында бар. Баарын кучактай алат. Бирөөлөргө да жардам бере алат. Бул ошону ал бар калат да ошондой состоянияга келе алат. Азыр болбошу мүмкүн. Давайте мындай заниматься этели. Заниматься эткенде бар бокска заниматься, мындай болот, чемпиондо спортивный телосложение, бирок балаңды өстүрө албай атасың. Келинчегиңе бир эме кыла албай атасың. Анда зачем бокс? Туурабы? Зачем барып мондай карате? Ошо карате, бокс дагы мында эркектикини ал сама собой болуш керек, бул жаман нерсе эмес. Бирок сен биринчи важный нерсең бүтүрүп ал. Тамагың барбы үйүңдө? Мындай, эртең тамак барбы? Эркектер жүрө берет да мынтип. Аял эртең тамак, бүрсүң тамак барбы, бир айдан кийин тамак барбы? Ошону ойлоно берет. Стресс болот. Стресс болгон аял кантип энеге берсе сага? Эркек болсоң кичинеңден түшүн буну. Мен азыр балама да айтам да, мен Кыргызстанга кетип атам, үйдө эркексиң, сен эжелериңди, карындашыңды, апаңды карайсың деп ушуну сөз менен айтам да. Бул бала кичинесинен эле бул аялдарды мен коргошум керек деген нерсени киргизип атам да.